Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн сиздер менен мен жөнөкөй жүрөктөн чыккан темада сүйлөшөлү деп чечтим. Мен психолог эмесмин, илимпоз да эмесмин, жөн гана үйгө жайкесимин. Бирок жашоодо көп нерсени байкайт экенсиң. Адамдардын чарчаганын, көңүлү сынганын, ичинен өздөрүнчө ыйлап жүргөнүн көрөсүң да, мындай байкасаңчы адамдардан. Ошондо ойлойсуң да, эмнеге адамдар жүрөгү тынч эмес азыркы адамдар депчи. Азыр көптө стресс, депрессия, тревога жана дагы ошол ар кандай ооруларда мурун биз угуп көрбөгөн. Мурда мындай сөздөрдү көп эч укчу эмеспиз да. Азыр болсо эми өзгөрдү. Телефон, акча маселеси, үй бүлөлүк көйгөйлөр баары эле адамдын мээсин чарчатат экен, мунун баары келип элечи. Бир күн бир хадис окуп калдым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен да, денеде бир кесим эт бар дейт. Эгер ал оңолсо, бүт дене оңолот. Эгер ал бузулса, бүт дене бузулат дейт. Ал жүрөк деп айткан экен да. Ушул хадисти укканда аябай ойлонуп таң калдым да. Ушул убакка чейин канча окудум, алымдардан уктук, бирок акыйкаты келген эмес экен да. Акыйкаты эми келгендей болуп, чын эле адамдардын жүрөгү тынч болбосо, жашоосу дагы оор болуп калат экен. Психологияда ушуну айтат экен да. Адамдын ички дүйнөсү чарчаса, ал ачуулуу болуп калат дейт. Бат ыйлайт экен. Эч нерсеге көңүлү келбей калат экен да. Кээде биз өзүбүздү өтө эле кыйнайбыз. Баарына жетишем деп, баарын идеалдуу кылам дейбиз. Бирок идеалдуу эч нерсе болбойт да. Бирок адам темир эмес экенбиз, чарчайт экенбиз. Ошондо дин бизге эмнени үйрөтөт? Бизге дин сабырды үйрөтөт экен да. Аллах эч кимге күчү жетпеген жүктү бербейт экен, жөндөн жүктөп койбойт экен да. Бул сөздүн күчү ар бир адамга күч берет экен да. Аллах Таала бизге бир сыноо берсе, ал сыноо ошол адам көтөрө алгандыгы үчүн берилет экен. Дагы бир нерсени байкадым. Адам жүрөгүндөгүнү айтып жеңилдейт экен да. Илгери апаларыбыз байкайсыздарбы, кошуналар кирип, бирине бири келип чай ичип, сүйлөшүп, сырдашчы да. Азыр болсо андай жок болуп калды да биздечи. Телефонго карайбыз, үйдө да телефондобуз. Үйдө баарыбыз чогуу жашайбыз, бирок жалгызбыз да. Психология айтат экен, муну ичиңдегини чыгар депчи. Исламдагы жакшы сөз сүйлөө, кеңеш берүү, бири-бирин угуу, сооп ич деп айтылат да. Кээде жөн эле эс алуу дагы керек болуп калат экен бизгечи. Өзүбүзгө убакыт бөлүү керек. Биз аялдар көбүнчө эле өзүбүздү унутуп калганбыз да. Баарына кам көрөбүз, бирок өзүбүздүн жан дүйнөбүздү чарчап жатканын байкайбыз, бирок байкасак да байкамаксан болот экенбиз да. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адамдарга шунчалык жумшак мамиле кылган да. Эч кимди катуу сынаган эмес. Азыр болсо биз өзүбүздү дагы шунчалык сындайбыз. Башканы кое турчу, өзүбүздү ушунчалык катуу сындайбыз. Башканы дагы бат эле күнөөлөй беребиз. Бирок ошол үчүн жүрөктөр ооруп, көп оорулар чыгып жатат да. Мен ойлойм, адамга эч нерсе керек эмес экен да. Бир жылуу сөз, экинчи ишеним керек экен. Жылуу сөздү адамдар берет, ишенимди Аллах берет буюрса. Эгер азыр ушул видеону көрүп отурсаңыз, көңүлүңүз ооруп жатса, билиңиз, сиз жалгыз эмессиз. Азыр ар бир үйдө сыноо бар. Ар ким өзүнчө күрөшүп жатат. Өзүңүздү жаман көрбөңүз. Ар бир аз эс алыңыз. Дуба кылыңыз. Жакын адамдарыңыз менен сүйлөшүңүз. Балким бүгүн ушул сөздөр кимдир бирөөгө кичине болсо да жеңилдик берер деп ойлойм. Эгер видео жакса, комментарийге өз оюңузду жазыңыздар. Силер дагы ушундай нерселерди байкайсыздарбы? Байкасаңыздар, лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Аллах баарыбызга жүрөк тынчтыгын берсин. Амин.